Организмге муктаж 15 маанилүү белгилер. Теринин кургашы. Эгерде тери кургап жатса, анда витамини жетишсиз болуп жаткандыгынан кабар берет. Ал үчүн күнүмдүк рационго жаңгак, майлуу балык жана өсүмдүк майы бар азыктарды кошуу керек. Чачтын жана тырмактын сынышы. Бул учурда С витамининин жана кальцийдин жетишсиз болуп жаткандыгынын белгиси. Буларды көбүнчө дан эгиндеринде, нан, грейпфрут, лимон жана башкалардан тапса болот. Тиштин канашы. Организмде С витамининин жетишсиздигинен улам келип чыгат. Ал пияз, сарымсак, жер жана мөмө жемиштеринде кездешет. Ошондой эле ит мурунду кыйнатып ичүү зарыл. Уйкусуздук жана кыжырдануу. Магний жана калийдин жетишсиздигинен улам пайда болот. Бул микроэлементтерди кургатылган өрүктөн, кактан, кара өрүктөн жана кызылчадан табууга болот. Кечкисин тарамыштын тартышы. Бул да магний жана калийдин жетишсиздигинен келип чыгат. Чыканактын кургашы. Чыканак С жана А витамининин жетишсиздигинен кургайт. Аны бардык ачык кызыл өңдөгү жашылча жемиштерде, сабиз, ашкабак, помидор, абрикос жана кактардан тапса болот. Туздуу нерсеге тартса, организмде инфекция бар же болбосо сезгенип калган. Эң алгач заара бөлүп чыгаруучу системада. Таттуу тамактарга тартып жатса, балким нерв закымдап энергетикалык глюкоза керек болушу мүмкүн. Мындай учурда бал жана кара шоколад жеп жүрсө жакшы, ичеги карында көйгөйлөр жаралбашы үчүн. Ачыган тамактарга тартса, бул белги ашказан гастритинен же болбосо боордун кыйналганынан кабар берет. Ал эми ачыган тамак ичеги карындын жакшырышына жана оорунун басаңдашына жардам берет. Ал эми тамак ачып кеткендей сезилип жатса, балким депрессияга кабылгансыз. Семечка чаккыңыз келип турса, организмде антиоксидант жетишпей жаткандан улам болушу мүмкүн. Кычкыл каалап жатсаңыз, боор жана өткө стимулизация керек болгондуктан организм өзү азыктарга муктаж болуп калат. Күнүмдүк азыктардын арасына лимон жана клюква кошсо болот. Ачуу тамак жегиңиз келсе, ичеги карын көйгөйлөрү туурасында кабар берген болот. Бул үчүн организмди акырын тазалоо керек. Курч нерсеге тартса, курч ачуу тамак ашказан сиңирүүсүн жакшыртат, бирок ченеп жана ач карын тамактанууга болбойт. Деңиз азыктарына тартып жатса, организмде йодтун жетишсиз болуп жатканынан келип чыгышы ыктымал. Организмиңиз жаз мезгилине даярбы? Жаз табигатты сулуулукка курчаган кооз мезгилдердин бири. Кыштын аман эсен чыгып, жазда келди деп кубанганыбыз менен организмдеги кээ бир жагдайлар маанайды түшүрүшү ыктымал. Ар жыл сайын бул сыяктуу кайталануулардын сыры иммунитет алсырап, организмде витаминдердин жетишсиздиги келип чыгат. Кышкы суукта үйдө отуруп мекемелерден көп чыкпай аз кыймылдайбыз. Жаздын башталышы менен алсырап, депрессияга кабылабыз. Кар эрип, аба ырайынын өзгөрүүлөрү кан басымдын түшүп кетүүсү менен баш ооруларды да алып келет. Жазгы маалда чарчап, алсыроо, авитаминозго байланыштуу болот. Бул мезгилдердеги жашылча жемиштердин пайдалуулугу азайып, кээде зыяндуу химиялык жол менен өстүрүлгөндөрү да пайда болот. Ошондуктан кыштан калган алма менен сабиз авитаминоз менен күрөшө албайт. Бул жагдайда дарыгер менен кеңешип, витаминдерди кабылдоо пайдалуу болот. Ошону менен бирге кайсы мезгил болбосун пайдалуулугун жоготпогон жер жемиштерден баш тартпай тамактанган жөн. Туура тамактануу демекчи, кыз-келиндер арасында бул мезгилде ашыкча салмактан арылууну каалагандар көбөйөт. Айрымдар диетада витаминсиз, организмдин алсыздыгына карабай тамактанууну азайтып ташташат. Чындыгында диета деген сөз туура жана пайдалуу тамактануу деген түшүнүктү берээрин унутуп коюшат. Эң алгач ден соолугуңузга көңүл бөлүңүз деп кеңеш бермекчибиз. Алсыздык байкалып, көздүн көрүүсү начарласа А витаминине, нервиңиз жукарып, стресс болуп, чачыңыз түшүп, тырмактар сына баштаса В витамини. Организмдеги зат алмашуу процессинде өзгөрүүлөр байкалып, муундар ооруксунуп жатса, С витаминине бай тамактарды дасторкондун үстүнө коюңуз. Муундар менен булчуң эттерине да көңүл бөлүп туруңуз. Жазында муундар зыркырап, эски жаралар менен узакка созулган оорулар сыр бере баштайт. Канча сактансаңыз да жазгы суук жел сизге жетпей койбойт. Дарыканаларга баш багып, атайын майлар менен жылуулук берген кремдерди жана ооруну басуучу гелдерди алып коюуга кеңеш беребиз. Жазгы маалда депрессияга кабылып, нерв жукарып, психологиялык алсыроо да келип чыгат. Мындайда нервди тынчтандыруу үчүн гимнастикалык көнүгүүлөр жардамга келет. Күн сайын 10-15 мүнөт убактыңызды көнүгүүлөргө арнасаңыз, кан айлануу жана булчуң эттерде микро жана макро элементтер менен керектөө күчөйт. Ички силкенүү, бездеринин жакшы иштөөсүнө мүмкүнчүлүк туулат. Организмге жагымдуулук тартуулап, көтөрүңкү маанайда болууну камсыздайт. Физикалык кыймыл-аракетте болуу, ар түрдүү дене көнүгүүлөр ден соолукка чоң жардам берип, ар дайым жаш бойдон калууга мүмкүнчүлүк түзөт. Адамдын организми 24 саат бою, түнкү саат 1-де, өзгөчө ушул убакта адам таттуу уйкуда уктап жатса да, организми ар кандай ооруларга сезимтал болот. Болор болбос табышка да уйгонушу мүмкүн.
Түнкү 2-де боордон башка дененин бөлүктөрү пассивдүү абалда болушат. Боор болсо так ушул маалда организмдеги ууларды өлтүрөт. Эгерде ушул учурда сизден уйку качып жаткан болсо, эч убакта кофе же чай ичпеңиз. Андан көрө 1 стакан сүт ичсеңиз магдырап уйкуңуз бат келет. Түнкү 3-тө дене толугу менен жай иштеп баштайт. Бул учурда адамдын канынын басымы эң төмөнкү этапта болот. Дем алуу менен кан тамырлар аябай эле жай иштейт. Түнкү 4-тө кулактын угуусу жакшы иштеп, кичинекей добуш угулса да адам уйкудан дароо ойгонот. Мээнин кан тамырлары эс алууда болот. Статистика боюнча оорулардын көбү дал ушул сааттарда көз жумушат экен. Таңкы 5-те бөйрөктөр бир калыпта иштеп, ушул маалда тургандар бир күн бою сергек жүрө алышат. Адамдардын көпчүлүгү таңкы 5-те такыр түш көрүшпөйт. Таңкы 6-да кан басым көтөрүлүп, жүрөктүн кагышы ылдамдайт. Эгерде адам өз уктагысы келип жатса да, анын денеси ойгонуп алат. 7-де организм вирустар менен бактериялардан тазаланат. 8-де дене эс алып, боор ар кандай уулуу заттардан бошоп калат. Бул учурда спирт ичимдигин колдонгондо башка мезгилдерге салыштырмалуу боорго өтө чоң зыян алып келет. 9-да адам психикалык жактан активдүү болуп, ооруну көп сезбей калат. Жүрөк ушул мүнөттөрдө жакшы иштейт. 10-до адам саат 10дон баштап түшкө чейин кандай оор жумуш болсо да аткара алат. Себеби организм күчтөнүп баштайт. Достор менен жөнү жок ушакташып же уктап убакытты текке кетирүү туура эмес. Анткени организм мындан башка убактарда мынчалык күчтүү боло албайт. 11-де жүрөктүн согушу жайлап бир калыпка түшө баштайт. Оор жумушту аткарууда баарынан да булчуңдарга мээге көп күч келет. 12-де курсакты катуу тойгузуп алган болбойт. Себеби бул маалда бардык организм кыймылда болуп, ашказанга катуу күч келет. 1-де боор эс алууга чыгып, кандын айланышы күчөйт. Канчалык аракет кылсаңыз да, организм эс алууну каалап сиздин эркиңизди жеңет. 2-де бул убакта адамдын организми толугу менен эс алып, сизге такыр моюн бербейт. Жүрөктүн кагышы башка сааттарга караганда жайлайт. 3-тө болгон органдар ойгонуп, тамакка болгон табит пайда болот. Гурмандар ушул саатта тамактанууну башташат экен. Себеби кандай тамак жебеңиз ашказан жакшы сиңирип, семирүүгө алып келбейт. 4-тө кандагы канттын деңгээли көбөйөт. Бул саатта таттуу азыктарды жебей эле койгонуңуз оң. Ансыз да канттын курамы көбөйүп турганда таттуу азык жесеңиз кант диабетине чалдыгышыңыз мүмкүн. 5-те энергияңыз ашып ташпаса да, организм кара жумушка жарактуу. Ошондуктан спортчулардын саат 5-тен 6-га чейинки машыккандары туура. 6-да эч кандай жумуш жасабай эле организм кыймылда болууну каалайт. Психикалык активдүүлүк ушул мүнөттөрдөн баштап пассивдүү боло баштайт. Кечки 7-де кандын басымы көтөрүлүп, адамдын психологиясы туруктуу абалда болгону менен нерви иштеп, сөзгө көтөрүмү жок болот. Мындай учурда болор-болбос жерден уруш чыгарышы мүмкүн. Баш оорулары барлар үчүн кыйын убакыт. Кечки 8-де 8дерде бардык нерсе кыймылда болот. Өзгөчө айдоочулар үчүн эң сонун мезгил. Адамдын организми ылдамдыкты эңсеп калат. Кечки 9-да адамдын психикалык абалы жайына келет. Ушул учур студенттерге же актерлорго текст жаттаганга ылайык. Күндүз жасап жетишпей калган иштерди бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кечки 10-до дененин температурасы ылдыйлайт да, жүрөктүн кагышы жайлап, организм тынчтыкты каалап калат. Түнкү 11-де дене салууга камданып, кыймылды сүйбөйт. Мээ маалыматты начар кабыл алгандыктан китеп же гезит окуган сунушталбайт. Түнкү 12-де күндүн акыркы саатында түш көрүүгө ылайыктуу мезгил. Бир гана дене эмес, адамдын мээси да бир күндүк жыйынтыкты чыгарып, өзүнө эмнелер керек болсо ылгап алат. Организмдеги сууну кантип сактап туруу керек? Тастыкталгандай, жөнөкөй суу суусундукту кандырып гана койбостон ден соолукка да пайдалуу. Америкалык илимий журнал 2013-жылы 6 жыл мурунку изилдөөнү басып чыгарган. Анда илимий тажрыйбага 20 миңден ашык адам 38 жаштан 100 жашка чейин катышкан. Тажрыйбаны жыйынтыгы көрсөткөндөй, бир күндө 1-2 стакан суу ичкендерге караганда 5 стакан ичкендер жүрөк ооруларына кабылып жана көз жумуусу аз байкалган. Бир күндө 2 литр сууну бардыгы эле иче беришпейт. Көпчүлүгү жарым литр гана ичүү менен чектелишет. Организмде сууну көп коротпоо үчүн эмне кылуу керек? Орточо эсеп менен адам организми бир күндө 2-3 литр, ал эми көлөкөдө эс алган адам 1 литрге чейин суу жоготот. Ал тургай жонгон адам дем алганда да суюктук азаят. Дем алганда же болбосо тердегенде анын азайышы менен температуранын активдүүлүгүн жогорулайт. Жүрөк айланып кусканда жана ич өткөндө көп өлчөмдө суюктукту жоготууга алып келет. Организмдеги суунун балансы керектүү өлчөмдөн төмөндөп кетпеши үчүн аны суу же суу кошулган азык-түлүк менен ордун толтуруу кажет. Жайкысын организм көп өлчөмдө сууну керектейт. Төмөнкү факторлор суунун өлчөмүн азайтууга түрткү берет. Физикалык кыймыл, тамеки тартуу, ысык жерде туруу, ысык жерде же жылытылган нерсенин үстүнө жатуу, көп өлчөмдө
тамактануу, спирт ичимдиктери, майлуу тамак. Эгер суу организмге жетпей жатса, анда тамакты сиңирүүдө ал өз органдарынан ала баштайт да, ого бетер суюктуктун жок болуусуна алып келет. Баарына майды сиңирүүдө көп өлчөмдө суу керектелет. Эч качан спирт ичимдиктерин ичпеңиз, себеби аны сиңирүүдө да суу сарпталат. Күн ысык убакта чай же кофе ичүүгө болобу? Кофе жана чай суусунду кандырбайт. Ошондуктан бул түрдөгү суюктук менен организмди толтурууга мүмкүн эмес. Тескерисинче, кофени көп кабылдап алышыңыз мүмкүн. Андан улам жүрөк тез согуп, чаңкап, кан басым көтөрүлүп, ысык аба ырайында организмге күч келүүсү ыктымал. Ошондуктан ысык күндө бул суусундуктарды ичүүнү сунуштабайбыз. Анын ордуна жылуу ак же көк чай, лимон же жалбыз кошуп ичүүнү сунуштамакчыбыз. Көк чай же кара чайга караганда пайдалуу. Анда көп өлчөмдө полифенол, углевод жана витаминдер бар.